Мен Кожекеева Нурзада Жекшенбековна. Жылдын мыкты мугалими 2025 конкурсунун катышуучусу. Мугалим мөмө берген дарак, мугалимдин тарыхы бар чексиз барак. Талыкпастан окуучуга билим берип, эң алгачкы мугалим сабат ачат. Чүй облусунун Кемин районундагы Каролдөбө орто мектебин 2009-жылы аяктаган соң Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм тааны факультетине тапшырып, 2014-жылы ийгиликтүү бүтүрдүм. Эмгек жолумду 2014-жылы Нарын облусунун Ат Башы районунун Абибулла Усманалиев орто мектебинде тарых сабагынын мугалими катары баштадым. Тарыхты окутуудагы максатым окуучулардын теориялык жана чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, болууга, маалымат технологиялар боюнча билим берүү билгичтиктерин калыптандырууга, алган билимдерин турмушта колдонууга багыттоо. Азыр замандын өнүккөндүгүнө байланыштуу технологиялар дагы өнүгүп, аалам секунд сайын өзгөрүүгө дуушар болууда. Замандын талабына ылайык инновациялык усулдарды, медиа сабаттуулукту жана көрсөтмөлүү сабактарды байма-бай колдонуп келем. Тарых предметин окутууда предметтик стандарттын талаптарын аткаруу максатында окуучуларга кызыктуу, көрсөтмөлүү, көйгөйлүү сабак өтүп, изилдөө иштерин жүргүзүү маанилүү. Заманбап мугалим дайыма жаңылануунун, изденген чыгармачыл инсан деп билемин. Андыктан кесиптик чеберчиликти өнүктүрүү максатында сабактарымды дайыма ар тараптуу кылып интерактивдүү методдор менен ар кандай платформаларды, алсак WordWell, Google Forma, Lumia, Pixstan, Canva, Kahoot, Learning Apps, Quizzes, Amaze, Prezi жана башка көптөгөн каражаттарды колдонуп, ар дайым кызыктуу өтүүгө аракет кылам. Сабактарымды дагы кызыктуу өтүүгө STEM, окуу керемет долбоорлорунун стратегияларын, PISAнын методдорун, санарип кампаны, 5E, 4K акмаларын колдонуп келем. Окуучуларга кызыктуу жана көрсөтмөлүү сабак өтүүдө Google презентация, PowerPoint, электрондук китепкана, электрондук күндөлүктү, ал эми сүрөт алууга Google Фото, Pinterest тиркемелерин колдоном. Жаңы инновациялык методдор менен биргеликте традициялык окутуу ыкмаларын айкалыштырып колдонуу зарыл. Мугалимдин билиминин ишмердүүлүгүнүн деңгээлинин көрсөткүчү бул окуучулардын жетишкендиктери. Тарых сабагынан биздин мектептин окуучулары зоналык, райондук, мектептер аралык сынактарда, ЖРТ, Сейком сынактарында, олимпиадаларда жогорку балдарга ээ болуп келишет. Жылы өткөрүлгөн райондук олимпиадада 1-орунду Мамбетов Аман ээледи. Райондук жыл мугалими 2019 кароо сынагында 1-орунду жеңип алдым. Райондук, облустук билим берүү бөлүмдөрүнүн, райондун администрациясынын, райондук кесиптик кошуун комитетинин ардак грамоталары менен сыйлангам. Ойлор менен таң атып да өтүп кеч, болуудамын балдар менен кешиктеш. Мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө, мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Ачуудамын окуучунун дүйнөсүн, ачсын баары ары дүйнө издесин. Бактылуумун, таалайлуумун өмүрдө, кийгениме мугалимдин күрмөсүн. Окуучунун өсүп өнүгүшүнө, татыктуу кесиптин ээси болууга албетте мугалимдин сабаттуулугу, компетенттүүлүгү, инсандык сапаттары башкаларга караганда чоң таасир берет. Демек мугалим мектептеги башкы каарман болуп эсептелет. Мугалим бул бала менен дүйнө таануунун ортосундагы элчи. Мугалим ушундай касиетке ээ болгон жана баланын көз алдында түбөлүк жаш бойдон кала берет. Мугалимдер бүгүнкүнүн жөнөкөйү, эртеңкинин улуу инсандары. Ушул жөнөкөй бирок улуу инсандардын катарында бар экениме сыймыктанам.